Амир Аскаров менен Чолпон Талипбек YouTube'дан клип талашууда. Мурдан нон-стоп дөтүндө ырдап келген белгилөөчү. Чолпон Талипбекти кийинки күндөрү эко чогурдап, чогуу клипке тартылышкан өнөктөшү ырчы Амир Аскаров сотко берүүгө каманууда. Буга экөөнүн дуэт аткаруусундагы Жүрөгүм Эзилет аттуу ырдын клибин YouTube каналына жайгаштыруу боюнча автордук укуктары себеп болууда. Себеби буга чейин аталган клипти эко тең YouTube'дагы өз каналдарына жүктөшкөн. Бирок ушул жылдын 4-октябрында Чолпон Талипбек аталган каналдан Амир Аскаровдун даттануусунун негизинде автордук укук бузуу боюнча эскертүү келген. Мындан соң ачуусу келген Чолпон YouTube каналынын ырды чогуу аткаргандыктан авторлордун бири катары аталган каналга жүктөөгө толугу менен автордук укугу бар экендигин айтып, Амир Аскардын даттануусун артка кайтарууну жана деги эле анын аталган клипти жүктөө укугунан ажыратууну суранып катышат. Ал эми ырчы кыз Instagram'дагы баракчасына окурмандарга түшүнүктүү болуусу үчүн белгисиз себептер менен каналдан мага даттануу боюнча кат келип, автордук укук бузулган деген кине менен менин жүктөгөн видеомду тосмолоп коюптур. Эмнеге? Аталган композициянын автору бир гана Амир Аскаров эмес да. Анда текстин, музыканын авторлору бар. Аткаруучулар болсо жалгыз эмес. Экөөбүз аткарганбыз. Менин видеомду тосмолоо менен канал автор катары менин да укугум бузулуп жатат. Мен жүктөгөн видео тосмолоого эч кандай негиз жок. Мен тараптан кимдир бирөөнүн укуктарын бузуу болгон эмес, деп жазды. Эми Чолпондун бул жасаган иштери үчүн Амир Аскаров аны сотко берем деп чамынууда. Маалымат булагы Назарыныз Шекеткейжи. 2020-жылы Кыргызстанда шайлоолорду өткөрүүгө 828 миллион сом кетет. Кыргызстанда 2020-жылы шайлоолорду өткөрүүгө республикалык бюджеттен 1 миллиард 214 миллион сом каралды. Бирок ыйгарым укуктарынын мөөнөтү 2020-жылдын декабрында аяктай турган жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо 2021-жылдын апрелине жылдырылат. Буга байланыштуу 2020-жылдан шайлоого кетчү чыгымдар 386,1 миллион сомго азайтылып, 828,2 миллион сомго түздү. Финансы министрлигинин сайтындагы маалыматка караганда, каражат негизинен биометрикалык жабдуу менен иштеген операторлордун маянасына, биометрикалык жабдуунун алмаштырууга жана жаңысын сатып алууга жумшалат. Эң көп каражат 2020-жылдын 4-октябрында 3 парламенттик шайлоого кетет. Ага ылайык шайлоону уюштурууга жана өткөрүүгө 560 миллион сом талап кылынат. Борбордук шайлоо комиссиясынын буга чейин берген маалыматы боюнча 2020-жылдын апрелинде 31 жергиликтүү кеңешке, 2020-жылдын октябрында жогорку кеңешке шайлоо өтөт. Маалымат булагы Маалымат Шекеткейжи.